бергени маалымдады. Бир ай мурда министрлер кабинети долбоорду өзүнүн сайты аркылуу коомдук талкууга чыгарган. Учурда иштеп жаткан салык кодексин өзгөртүүгө кандай муктаждык түрткү болду? Жаңы даярдалып жаткан редакцияда кандай артыкчылыктар жана тобокелчиктер бар? Азаттык кезектеги Арайгөз Чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издемекчи. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, сөзүңүздө. Рахмат Кубат, кайрылуу кеч урматтуу угарман. Бүгүнкү талкууга экономика жана каржы министринин орун басары Бекбулут Алиев, ошондой эле экономист Кайрат Итибаев менин жанымда студияда катышып жатат. Ошондон мындан тышкары эл аралык ишкер кеңештин төрагасы Аскар Сыдыков телефон аркылуу азыр байланыштырдык. Анда талкуубузду баштайлы, Бекболот мырза. Алгач сизге берет окшойм суроону. Сиз ушу бүгүн маалымат жыйынында айтканыңызга караганда парламент кабыл алып берсе, эгерде 2023 жылдан баштап салык кодексинин жаңы редакциясы күчүнө кирет. Азыр иштеп жаткан кодексти алмаштырууга кандай принципиалдуу негиздер себеп болду? Дегенде ошого жооп берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Ооба, биз 1 сентябрда коомдук талкоого салык кодексинин жаңы редакциясын жайгаштырдык. Коомдук талкоо жыйынтыкталды. Биз коомдук талкоого дагы аябай чоң маани беребиз. Ошондуктан айтып кетиш керек, коомдук талкоонун алкагында дагы биз бир нече мындай кайчы пикирлерди да чечип алып, азыркы күндө министрлер кабинетинин кароосуна киргиздик. Эмне түрткү болду? Бая жашоо күндө өзгөрүп тургандай эле экономикалык процесстер да күндө өзгөрүп турат. Жаңы ишкердүүлүктүн түрлөрү, жаңы технологиялар, жаңы процесстер пайда болуп турат. Ошондуктан салык кодексиндагы ар дайым заманбап ошол жаңы болуп жаткан жолжоболорду, заманбап технологияларды, ошонун жолжоболорун салык кодексинде дагы иреттеп кетиш керек ар дайым. Биринчиси бул, экинчиси өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз акыркы 1-2 жылда салыктык жолжоболорду санариптештирүүнү аябай масштабтуу түрдө баштап атабыз. Ушул санариптештирүүнү bundan дагы ары жылдыруу үчүн салык кодексинде ушул санариптештирүүгө жылдырууга жардам бере турган нормаларды да киргиздик. Бул баягы каттоодо, отчеттуулукта же салыктык жолжоболорду аткарууда информациялык технологияларды кенен колдонуу боюнча дагы бир негизгилердин бири болуп, бул колдонулуп жаткан салык кодекси 11-12 жылдан бери колдонулуп келатат. Буга 130дан ашык өзгөртүүлөр киргизилген. Буга чейин 130 жолу өзгөртүүдө кээ биринде тактоо иретинде кирсе, кээ биринде комплекстүү чоң өзгөртүүлөр киргизип, башында 2008 жылы жазылган кодекстин иреттүүлүгү, структурасы бир кыйла өзгөрүп кеткен дагы. Бул салык төлөөчүлөргө дагы, салык органдарына дагы бул кодексти колдонуу кичине ыңгайсыз шарттарды түзүп келип аткан. Ошондуктан бул өзгөртүүлөрдүн баардыгын эске алуу менен салык кодексин бир түрдүү, иреттүү, структурасы жакшы болгон бир кодекс катары жазыш керек болчу. Андан кийин ушул 10-11 жылда эми бул бая салыктык мамилелер болгондон кийин ар дайым салыктык бая келишпестиктер болот, талаш тартыштар болот. Ушул талаш тартыш, келишпестиктерди жылына бир гана мына экономика жана финансы министрлигине ыйгарым укуктуу орган болгондуктан буга дагы бир 500-600дөй бизге кайрылуулар түшөт. Кандай кылып туруп ушу салыктык нормаларды биз колдонобуз деп. Андан тышкары жылына бир 700-800дөй салыктык келишпестиктер салык органдары менен болот. Мындан тышкары бизде дагы башка баягындай кесиптик, профессионалдык топтор бар. Буларга дагы келип турат. Ушул талаш тартыш жараткан нормаларды баарын бирден карап чыгып, мындан кийин жаңы салык кодекс ишке киргенде ушул талаш тартыш нормалар, түшүнбөстүктөр же болбосо бир салыктык кээ бир мамилелер салык кодексинде каралбай калган жерлер болбосун деген бир пробелдердин баардыгын дагы иреттеп, ошолорду жок кылып чыгып келдик. Негизи ошо жаңы салык кодекси Кыргызстандын салык саясатына принципиалдуу кандай өзгөрүү киргизип атат, ошондо жаңылык киргизип атат? Жаңылык эмнеде? Технологиялар албетте заманбап деп атасыздар, ал түшүнүктүү. Биз салык кодексин жазуунун алдында максатты койгонбуз, бул эң салык төлөөчүлөргө, ишкерлерге,
эң ыңгайлуу салык кодекси болуш керек. Нормалары дагы түшүнүктүү болуш керек. Мамлекет үчүн дагы бул жакшы бир киреше алып келе турган салык кодекси болуш керек деп. Ошонун алкагында анализ кылып чыксак, биздин салык системасы салыштырмалуу түрдө башка өлкөлөрдүн салык системасында, биздин коңшу өлкөлөрдүн салык системасына караганда бир кыйла ыңгайлуу, бир кыйла прогрессивдүү, ошол эле убакта эң аз баягындай салыктык жүгү бар салык системасы деп эксперттер муну талдап чыкты. Ошонун алкагында биз баягындай системалуу түрдө салык системасын өзгөртпөдүк, бирок салыктык нормаларды өзгөрттүк дагы. Эң жакшы деген нерселерине токтолуп кетейин. Бул биринчиси, эки негизги режимди киргизип атабыз. Бул салыкты жалпы режими, бул чоң ири компаниялар төлөй турган режим. Экинчи салыктык режим бул бирдиктүү салык төлөмү деп. 30 миллионго чейинки акча каражатын жүгүрткөн компаниялар, ишкерлер ушу бирдиктүү салык режимине өтө алат. Ал жерде бир гана салыктын түрүн төлөйт, бир гана салыктык отчетту берет. Мен ойлойм, бул аябай мындай жеңилдетилген вариантта болуп атат да бул салыктык режимдер. Көптөгөн жакшы нормалар кирди. Мисалы, салык кодексинде принцип киргизилген, что ар бир салыктык баягындай талаш тартыш пайда болгон же карама каршы келген нормалардын артында бир пайда болсо, карама каршылыктар, анда мындай нерселердин баардыгын ишкерлерге чечүү керек деген зарыл деген принцип бар. Бирок принцип ал нормалар менен ишке ашкан эмес болчу. Бул салык кодексинде биз ошол принципти ишке ашыруу механизмдерди да киргизип кеттик. Эгерде ошондой нормалары каралбай калган болсо, анда салык төлөөчү бул жерде добросовестный деп эсептелинет. Түшүнүктүү. Бул жерде ушу жалпы салыктык режим, анан бирдиктүү салык төлөө деген бул эки багыт, эки бул принципиалдуу өзгөчөлүк деп эсептелет бул жаңы кодекстеги. Аскар мырза, сиздердин уюм көбүрөөк ушул иликтеп бир топ кошумча сунуштарды айткан деп мен маалымат алдым. Быйыл ушул жумушчу топ бир айлык талкуудан кийин 15 жалпы сунушту эске алды деп маалымат жыйынында айтышты. Салык кодексинин долбоору негизи ийине жеттиби сиздин көз карашта? Анан ишкер чөйрө буга чейин кабылып келген бир кыйынчылыктарды жоюуга кудурети жетеби, эгерде ушул жаңы редакциясы кабыл алынса? Сиздин пикириңиз? Саламатсыздарбы? Рахмат сурооңузга. Туура айтасыздар. Мынакей ушул айдын ичинде бир нече жолу экономика министрлиги менен жолугушуу өткөрүп, көп нерселер боюнча талкуу болду. Бир катар биздин бизнес коомчулуктун сунуштары эске алыныптыр. Мынакей азыр окусак кодекстин ичинде. Бирок дагы эле айтарыбыз, бул кодексти азыр шашып пушуп кабыл алыш дагы опурталдуу да. Анткени дагы болбойт. Себеби мына биринчиден азыр элдин башка кам көрө турган нерселери бар. Көп кишилер, көп эксперттер, көп ишкерлер ал кодексти окуй элек, талдай элек. Алардын дагы сунуштары болушу мүмкүн. Бул кодекс дагы деле чийки болушу мүмкүн. Анан бул кодексти ушул жогорку кеңеш кабыл алса, бул дагы биздин оюбузча туура эмес. Себеби аны жаңы мандат менен келген жогорку кеңеш кабыл алыш керек. Бул жогорку кеңешти билесиздер, азыр шайлоого барып эле баягы мыйзам боюнча мыйзамды эч ким окубайт азыр. Билесиздер, бир күндө эле кабыл алышат. Биз ушул мыйзам менен жашайбыз, элдин баары жашайт. Бул бир. Анан экинчиден бул кодекстин ченемдерин ала турган болсок, дагы деле мындай опурталдуу ченемдер бар. Анын катарында салык инспекциясына, салык кызматына укук коргоо статусун берүү, ыкчам иликтөө, ыйгарым укуктарды берүү. Бул дагы эмнеге алып келет? Ошол эле салык кызматкерлери барып туруп көбүрөөк салык чогулталы деп ар кайсы укук коргоо органдарга таанымал ыкмалар менен чогултушу мүмкүн. Буга ким жооп берет? Андан кийин жанагы 3% боюнча бул кодекстин ичинде салык кызматына ыйгарылчу 3% жөнүндө айтып атасызбы? Ооба.
баардык чогулган салык жана салыктык эмес төлөмдөрдүн ичинен 3% ошол түздөн түз салык кызматына жиберилет экен да, алардын каржылоосуна. Бул эбегейсиз нерсе, муну билбейм кайсы өлкөдө андай бар. Баардык салыктардан ушунча пайыз силер аласыңар депчи. 3% деген мындай божомол менен алганда бир 3 миллиардка чейинки 3 миллиардка бара турган акча да, 3 миллиард сом. Бул аягында чоң каражат. Келечекте мисалы эксперттердин айтымында салык кызматкерлер болбой калат. Ал мындай механикалык жумуш келечекте 20-30 жылдан кийин болбой калат. Бухгалтерлер жок болот, аудиттар жок болот. Ошол эле сымалдуу салык кызматкерлер дагы Мага чейин өзгөрөт, 10 жылда бир өзгөрүп атса, дагы бир. Ооба, бирок элестетсеңиздер, азыр мисалы салык кызматынын бюджети бир 1,5 миллиард сомдун тегерегинде окшойт. Так азыр эсимде жок. А бул жерде 3 миллиард болсо мисалы дээрлик 2 эсе көбөйсө, аны эмне кылышат? Эмне мен азыр эле эртең менен карап көрдүм, дүйнөлүк рейтингде бюджеттин чыгашалары менен ички дүң продукциясын салыштырганда биз бир 39%га чейин каражаттарды сарптайт экенбиз да. Демек, башка өлкөлөрдү карап көрсөм, АКШ мисалы, башка өлкөлөр биздин артыбызда чыгашалар боюнчачы. Демек, бизде бюджет аз эмес, бюджет чоң эле, бирок аны пайдалана билбей жатабыз да. Болгон. Албетте ал ошо бюджет жагында өңөтү, биз азыр салыкка көбүрөөк ыктап ушул теманын айланасында талкуулайлы, ушу салыктын жаңы мыйзамдын күнгө тески деп. Кайрат мырза, сиз дагы ошол байкоо жүргүзүп жаткан тараптардын бирисиз. Бүгүнкү ушул жаңы кодексти кабыл алуунун зарылчылыгы барбы? Бар болсо эмнеде? Негизи биз 10 мартта быйыл президентке кат жолдогонбуз. Конкреттүү сунуштаманы бергенбиз. Биз сунуштаган нерселер ушу жаңы кодекске каралыптыр. Ага ыраазычылык билдирем. Бирок ошол эле мезгилде Аскар мырза айткандай, жаңы легитимдүү парламент келгенде буну да жакшылап бышырып алыптыр. Андан кийин декабрга жакын болобу же январда, февралда болобу, ошондо кабыл алыш керек да. Дагы убакыт бериш керек. Коомдук талкууга киргизиш керек кеңири. Мен катымда мынтип жаздым элем, НДС аркылуу кыргыз бюджетин 10 эсе көтөрсө болот. Бул кем дегенде 1 триллион сом. Бул популисттик сөз эмес, бул чыныгы. Негизги теорияда мындай да, керектелүүчү на потребление салык бар, сделкадан бар, багы келишим түзүп салыктар, анан менчикке болгон салыктар бар. Анан ошол салыктардын эң негизги орчундусу НДС. Биз катыбызда жаздык элек налог с продаж деген бар, сатуу салыгын такыр эле жоюй эле коюш керек да. Бул салыктын тарыхы, бул багы биринчи дүйнөлүк согуш убагында кирип калган. Европа мамлекеттеринде согушка акча керек болгондо кирип калганда бул жөнүндө багы бааны жогорулаткан салык да. НДС болсо кийин Францияда 57-60 жылдары бул кирип, бул деген кичине мындай адилеттүү салык да, бул кайтарылган салык да. Эми багы теориясынан алыс болуп практикалык жагын айтканда, биз айттык элек, патенттерди жок кылыш керек. Налоговый контракттарды жок кылыш керек деп. Патенттер жок болбой турбайбы жаңы? Ошого жакшы болду, ошонусу жакшы болду. Бул жагынан колдойм. Мен макул эмес жагын принципиалдуу, бул салык кызматына өзүнчө ошо бир беренелер киргизилиптир, майда. Буну мыйзам аркылуу чыгарыш керек эле. Экинчиден, багы бул жерде жанагындай коррупциогендик факторлорго ээ боло турган беренелер бар экен, жана 3%. Анан налог с продаж ошойдан калыптыр. Анан льготалар жөнүндө сөз болуптур. Льготаларды эффективдүүсүн караш керек депчи. Льготалар бир гана атайын өзгөчө
экономикалык аймактарда гана берилиш керек. Мен ошого айтат элем, ал режим калыптыр сэстердин ичинде депчи, бирок аны өзүнчө мындай кеңирээк жазып чыгарыш керек го дейм да. Анан эң негизгиси биз дагы ошо кошумча киреше болсун деп, мисалы үчүн биз айттык элек, бул жөнүндө сөз болуп атат дейт, Бекболот мырза өзү тастыктайт, жанагындай энергетиктерге, газдалган таттуу суусундуктарга бул киргизиш керек деп айтканбыз да. Салыкты киргизиш керек, анткени дегенде бул өзүбүз ичпеген, мындай ден соолукка зыян алып келген суусундуктар да. Анан эми ошо 30 эң негизгиси жана 30 миллион деп атпайбы? 30 миллиондук бул ири компаниянын обороту да, мындайча айтканда. 8 миллиондон 30 миллионго чейин. Эми аны бир 10 менен эле чектеп койсо болмок, 10-15 максимум. Анткени дегенде баары азыр ошого кире качат да. Анан бул эгер убактылуу гана болсо, анда биз мөөнөтүн белгилешибиз керек. Бул 5 жылдык программа же 3 жылдык программа. Анан каалайсаңар, каалабайсаңар баарыңар жалпы системага өтүү керек деп айтыш керек эле да. Анан эми баягы түз салыктар жөнүндө сөз болбоптур, мен анысын билбейм. Баягы подоходный налог, соцфонд деген бар, ал өзүнчө салыктардын түрү. Мен азыр болгону эле могу кыйыр салыктар жөнүндө сөз жүргүзүп атам. Бул ошогу сунуштарыбыздын көбү эске алыныптыр, ага чоң алкыш. Анан айрыкча Бекболот мырзага дагы ошо эрдик бул кичинекей айлыкка иштеген менен студиядан чыккандан кийин өзүңүздөрдүн баягы симпатия антипатияңыздарды билдиресиздер. Азыр болсо ушул мыйзамдын айланасында сүйлөшөлү. Негизи бул жерде Аскар мырза да айтып атат, бир опурталдуулук бар деп. Анан ушул парламенттин ушул чакырылышында кабыл алыш керек деген чечим барбы? Ошого сунуш кылыш керек деген маалымат барбы? Эми парламент бул көз карандысыз орган, мыйзам чыгаруучу. Аны биз сунуштоо жагынан процессин айтып атам да. Процесс боюнча азыр министрлер кабинети карайт. Эгерде жактырылган болсо, ал жогорку кеңеш сунушталат. Бирок жогорку кеңеш баягы көз карандысыз болгондуктан өздөрү карап, өзүнүн регламентине ылайык аны кабыл алат деп ойлойм. Бирок мен айтып кетишим керек, бул салык кодексинде ошол бир 3-4 нерсе гана азыр кайчы пикирге ээ болуп опурталдуу деп атабыз. Калган баардык кирген өзгөртүүлөрдүн баардыгы, мен ойлойм, бул ишкерлерге жакшы гана таасир алып барат. Анан уруксат берсеңиз, мен кичине комментарий берип койсом, Аскар менен Кайрат мырзалардын айтканы боюнча 3% салык кызматына болгон каржылоо боюнча чындыгын айтыш керек. Бул көпчүлүктүн бир башкача бир ойлорун пайда кылып атат. Бирок өзүңүздөр билесиздер, бүткүл мамлекеттик органдар бюджеттик процедуралар менен 3% болсо дагы, канча акча каралбаса дагы ошол бюджеттик законго киргизилип, баардык бюджеттик процедуралар менен гана каржыланат. Бул жерде биз баягы жеке жакка акчаны берип койгондой болбойбуз. Бирок бунун аркасында биз эмнени үмүттөнүп атабыз? Ошол жетиштүү түрдө салык инспекциясын, салык кызматын биз каржылап, салык кызматын азыркы мындай жакшы баягындай көрсөткүчтөрүн, натыйжалуулуктун баягы көрсөткүчтөрүн коюу менен алардын айлык акысын башкача бир мааниге өткөзүү деген бир максат болуп атат. Бул жерде 3% деген түшкөн салыктын 3%-ын атайын фондко киргизесиздер, Ошондо салык кызматы ушул 3%-ын эсебинен каржыланабы? Ооба. Бирок түшүнүш керек, мен дагы бир дагы айтып атам. 3% дегенде ол фонд болобу, кандай болот? Ал бюджеттик мамилелерди бюджеттин ичинде болот ал. Бул салык кызматы мамлекеттик мекеме бойдон кала берет. Азыр сатуудан алган салык боюнча Кайрат мырза айтып кетти, бул деген салык жок болуш керек деп. Чындыгын айтыш керек, действительно бул жакшы бир сунуш. Ошондуктан биз салык кодексинде да карап кеткенбиз. Сатуудан алган салык бар, бирок эгерде накталай эмес жүгүртүүлөр, накталай эмес кызмат көрсөтүү, соода кыла турган болсо, ал жерде пайызы 0% салыкты, сатуудан алган салык жокко эсе деп эсептесек болот. Бул менен биз өзүбүздүн ишкерлерди, өзүбүздүн экономиканы накталай эмес товар жүгүртүүгө, акча жүгүртүүгө мындай стимулировать этип аткан бир механизм болуп атат. Энергетический баягы ичимдиктер жөнүндө айтып кетти. Бул биздин алдыбызда турган талап. Буну биз албетте киргизебиз. Бул жөнүндө биз ишти алып барып атабыз.
Аскар мырза, мына сиздер барыңыздарга эле тиешелүү негизи жанагы эң эле ушул талкуу жараткан ушул мыйзамда бул жанагы банктарга байланышкан маселе болду. Мисалы купуялуулукка шек келтире турган жанагындай маалыматтарды салык органдарына берүү деп атпайбызбы? Бул акыркы оңдоо боюнча эми соттун чечимисиз бербөө керек деген кириптир, Бекболот мырза, ушул жобого. Банктын маалыматтары боюнча алгач ачыгын айтыш керек, туура эмес бир маалымат чыгып кеткен, кандайдыр бир жумушчу бир проекттер чыгып кетти, ошонун аркасынан көп мындай пикир келишпестиктер болуп калды. Биз азыркы салык кодексинде мындай чектелген гана маалымат, бул счеттору жана операциялар боюнча гана маалыматты салык кызматына берүү жөнүндө маселени койгонбуз. Акыркы мына кечээ коомдук талкуунун алкагында аны андан да ары чектедик. Бул бир гана текшерилип жаткан объект, субъект гана ошол маалыматты ала алат. Ошондо дагы официалдуу түрдө баягы текшерүүгө уруксат кагазы бар болуп гана болгондо гана салык кызматы банктар менен мамиле кылып ошол маалыматты ала алат деп. Жок, сот аркылуу дегенибиз жок. Ошол сот аркылуу эмес, ошол текшерилген субъекттерге гана салык кызматы түздөн түз банктан алууга болот деген нерсени киргиздик. Бирок туура түшүндүрүп айтып коюш керек, бул менен салык кызматы банктын купуя маалыматына кирүү дегенди билдирбейт. Салык кызматы буга чейин деле текшерген объекттер боюнча, субъекттер боюнча эгерде керектүү болсо соттун чечимин алып, ал маалыматты алып келген. Биз буну жөнөкөйлөштүрүп, ошол эле убакта биз үчүн дагы өтө маанилүү банктык купуя сыр, купуя маалымат деген эч жака таркабаш керек. Ошондуктан аны алып, аны иштетүү, колдонуу мамилелери дагы министрлер кабинетинин токтомдору менен бекитилет, жол жоболору. Салыктык органдар, салык органдары ушул купуя маалыматты сактоочу болуп эсептелип туруп, эгерде аны чыгара турган болсо, бул кылмыш жаза кодексинде каралган жоопкерчиликке тартылат деген нерселерди жазылган. Аскар мырза, карызды өндүрүүнүн ушул жолу деги эле жаңы мыйзамдагы карызды өндүрүүнүн жолдору канчалык ынандырат ишкерлерди, бизнесмендерди? Кайрат мырза, Аскар мырза. Ишкерлерди ынандырбайт, себеби мына банктык купуя деп атабыз. Банктарга болгон ишенимдин артуу боюнча биз канча жылдан бери иштеп атабыз. Банктарга көбүрөөк акча салышсын, накталай эмес төлөмдөр көбөйсүн деп. А бирок мындай ыкмалар менен биз тескерисинче банктарга болгон ишенимди ылдыйлатканга мындай өбөлгө түзүп атабыз да. Себеби болгон ар кандай салык кызматкерлер барып туруп кагаз жиберип эле ар кандай субъектилер боюнча текшерилген субъектилер боюнча маалымат ала алса, бул дагы эмне үчүн соттун чечимиси жок кала алат? Соттун чечими болсун. Эмне үчүн биз сот бийлигинин баягы ролун төмөндөтүп баратабыз? Көп эмнегедир мынакей акыркы айлары көп жактан биз артка кетип баратабыз да. Мисалы кылмыш жаза кодекстерде дагы ушул сыяктуу беренелер камтылган да. Тергөө функциялар баш прокуратурага берилген. Мынакей азыр дагы кошумча функциялар салык кызматына берилген атат. Мурунку жоюлган Финполициянын функцияларынын бир бөлүгү салык кызматына бергиси бар. Бул эмнени билдирет? Эмне үчүн биз артка баратабыз? Эмне үчүн элдин баары экономикалык ыкмаларды колдонуп туруп жылдыралы десе, биз барып туруп административдик ыкмалар менен көзөмөлдөйбүз. Мынакей жаңы эреже коюлат, анан мынакей жаңы орган силерди көзөмөлдөйт. Жаңы эрежеде эле биз кошумча кантип сизде кандай сунуш бар? Мисалы үчүн карыздар, миллиондогон карыздар аласаларыбыз бар деп атат министрлик. Мисалы үчүн ал карыздарды өндүрүү боюнча карыз өндүрүүнүн кандай жолдорун азыр деле ал механизм бар. Ар бир субъектисинин өзүнчө мүлкү бар, мүлкү болот. Кыймылсыз мүлкү болот, банктык эсептери болот, кыймылдуу мүлкү болот. Ошону өндүрүү сот механизми бар. Керек болсо банкротство деген ыкмасы бар. Баардык ыкмалар бар азыр делечи. Урматтуу каармандар, сиздер кеп анда эмес, кеп экономикалык ыкмаларда. Мына дүйнө бул жерде велосипедди ойлоп табуу кереги жок.
дүйнө жүзүндө колдонулган экономикалык ыкмалар бар. Бул административдик жанагы жөнгө салуучу механизмдерди азайтуу, мамлекеттик кийлигишүүнү азайтуу, экономикага эркиндик берүү. А биз болсо тескерисинче мамлекеттин кийлигишүүсүн арттырып атпайбызбы? Андай дагы бул эмнеге алып келет? Бул тескерисинче көмүскө экономикага алып келиши мүмкүн да. Келиңиз, Бекболот мырзанын жообуна угабыз. Сиз кандай дейсиз? Мисалы үчүн ошол эле жооп бере кетсеңиз, жана 100 000 сомдон көп карызы барларды дагы чек арадан чет өлкөгө чыгарбоо деген дагы бир жобо бар экен. Ал дагы ошол адам укуктарын чектөөгө, ишкерлердин укуктарын чектөөгө барат деп жаныңыздагы ишкерлер сындап жатышат сиздерди. Биз эч качан чектөөгө барбайбыз. Аскар мырза айтып аткандай, административдик ыкмалар менен биз колдонууну минималдаштырып атабыз. Ал алыстан туруп каттоодон өтүү, электрондук отчетторду берүү, алыстан туруп төлөө ыкмаларынын баары кирип атат. Электрондук баягы товарды колдоп кетип аткан байкоо жүргүзүүчү документтердин баардыгы электрондук түргө өтүп атат. Максималдуу түрдө биз муну ыңгайлаштырып атабыз. Ошол эле убакта эми баарыбыз таанып, мындай баарыбыз билишибиз керек. Канчалык көп коомдогу адамдар болбосун, кээ бир адамдар бар экен, кээ бир субъекттер бар. Булар салыкты төлөөдөн качкан субъекттер. Булар үчүн салык кодекси айрым бир катуу чараларды колдонбосо, буларга баягы сиздер айткандай жөнөкөй экономикалык ыкмалар менен жетишүү кыйын болуп атат. Ал эми карызы барларды баягы сыртка чыгуу боюнча чектөөнү коюу дегенди биз дагы жумушчу тобу сунуштаганбыз. 100 000 сомдон ашса биз ошого чектөө коюлсун, салык кызматы кое алсын деп. Азыр коомдук талкоодон кийин биз бул жерди оңдоп түздөдүк. Бир гана соттун чечими болсо гана сотко салык кызматына бул негиз катары болсун. Эгерде чектөө коем десе, анда соттун чечими менен гана чектөө коюла алат деген норманы оңдоп киргизип койдук. Кайрат мырза, негизи ушул жана биякта Аскар мырза да айтып атат, укук коргоо органдарынын милдетин алып алды салык кызматы деп. Сиз ошого макулсузбу? Деги эле кандай болуш керек сиздин оюңузча салыктарды, карыздарды өндүрүү механизми? Статистиканы карасаңыздар, салыктын талашында 90% салык инспекциясы, салык кызматы жеңип чыгат сотто. Анан азыр багы ыйгарылган укуктар аз дегенде бул туура эмес да. Экономикалык кылмыштарды тейлөөчү өзүнчө мындай органдар деле бар азыр делечи, ошо ички иштер министрлигинде. Бирок салык кызматына азыр кичине башкача философия киргизиш керек. Алар консультант болуш керек, жардам берүүчү болуш керек. Жада калса ошо карызды жыйнаганга дагы бир тендер аркылуу жанагындай аудитордук компанияларды жалдап алып деле кылса болот. Бирок салыктын төлөшүн көбөйтүш үчүн мен катыбызда жаздык элек 5% салык кэшбэк киргизиш керек дегенбиз да. Эгер сиз керектөлүүчү кардар болсоңуз, барып ала турган болсоңуз, товарды дүмүрчөгү менен алып келсеңиз, айдын аягында сизге ошо салык кызматы санап туруп 5%-ын кайтарат деген сөз да. Сиздин дүмүрчөгүңүз 100 000 сом болсо, 5 000 сом сизге кайра чөнтөгүңүзгө түшөт дегенде, албетте уже бул экономикалык ыкма да. Аскар мырза айткандай, бул ошого Туркияда болгон тажрыйба. Анан дагы бир айтып коет элем, мисалы үчүн ошол эле Германияда НДС, кошумча нарк салыгы 19% болсо, 7% бул кошумча нарк салыгы керектелүүчү биринчи эң негизги адамга, элге керектүү тамак аш чыгаргандар болсо, ал 7% төлөйт. Көрдүңүзбү кандай айырма да? Биз дагы ошондой бир эң биринчи керектүү бизге социалдык продукттун чыгаргандарга мисалы үчүн ошондой кылып киргизсек болот. 12 эмес 5 төлөсүн. Бирок азыркы күндө мисалы үчүн биз импортко дагы НДС алып салбадыкпы? Мисалы үчүн ошол эле буудайга эффект берген жок. Чынын айтканда эффект берген жок. Азыр буудайдын баасы кайра эле кымбаттап атат да, биякта өндүрүүчүлөргөчү. Бирок ошол эле кезде мен мамлекеттик деп айтпайт элем, элдик бюджет, элдик казына, коомдук бюджет десек туура болот. 650 миллион сом жоготууга душар болду. 1 августка чейин азыр бул кирген өкмөттүн токтому ошондо болуп кирди. Бирок тилекке каршы эффект берген жок да. Бул багы ар бир эле бул стимулдар, жеңилдетүүлөр иштеп кетпейт.
Биз ошону туура түшүнүшүбүз керек. Анан мына салыктын режимдерин кыскартып, бирок айтып атпаймынбы, ошол эле түшүнүктүү, жөнөкөй кылдырышыбыз керек да. Салыктын түрүн дагы кыскартканда дагы карашыбыз керек. Кандай бизге эффект берет, кандай бизге мындай жол ачат экономика өнүккөнгө, инвестиция тартканга дегендечи. Анткени дегенде азыр көбүбүзгө жүрөт. Накалай акча төлөгөн маданияты аябай өнүккөн Кыргызстандачы. Анан кийин биз буну бир чыгарыш үчүн ушундай стимулдаштырган мындай жөнөкөй салыктын түрлөрүн киргизсек туура болот деп атам да. Накталай акча артка кетүүгө алып барбайбы? Мисалы ушундай коррупциялык элементтерди жана экономикалык көмүскө экономиканын гүлдөшүнө огожу болуп, өбөлгө болуп берип. Мына могу жөнөкөй же бирдиктүү салык системасы деп атпайбы? 3% бул азыркы күндө мисалы үчүн банк аркылуу акча жүргүзсөңүз 3% төлөйсүз, накалайды жүргүзсөңүз бул деген 6% төлөйт деген сөз да. Бирок ал да жакшы өзүнүн эффектисин бербей атат. Дагы бир жакшынакай стимулдаштырылган бир ыкмаларды сунуштап иштеп чыгарышыбыз керек. Буну аягына чейин бышырыш керек бул кодексти. Бирок мен эң негизгиси айтат элем, артыкчылыгы бул жана транзиттик экономикадан калган, бизде мурастыкка калган нерселердин майда чүйдөлөр жоголгонуна мен колдойм. Бул жанагы патенттер жана налоговый контракттар. Индивидуальная трудовая деятельность деген бар, ошону киргизиптир. Алга болот чыгармачыл адамдарга, сабак бергендерге, репетиторлорго патент бойдон калсын. Бирок азыркы күндө таксиң деле ошо патент менен жүрөт, официанттың деле патент менен жүрөт. Анан ишканалар болсо, булар кичинекей контрактты менен төлөп коюп, көмүскөдө жүргөнү ошо болуп атпайбы? Биз ошондой чоң пластты сыртка чыгарып атабыз да. Бул жагынан артыкчылыгы бар мыйзамдын деп эсептейсиз. Аскар мырза, мына авторлор негизи көмүскө экономиканы, анан коррупциялык көрүнүштөрдү азайтууга багытталган бул мыйзам деп айтып атпайбы? Кандай тобокелчиликтердин алдын ала алат? Негизи ушундай элементтер бар, коррупцияга каршы, коррупцияны азайтуу, экономикалык көмүскө экономиканы азайтуу багытында бул мыйзам ушул багытта канчалык күрөшөт, туруштук бере алат, алдыга жыла алабыз? Туура, алар деле жок эмес. Мынакей жөнөкөйлөткөн НДСти кайтаруу ыкмасы киргизилип жатат экспортерлорго карата. Мурункудай бир тизмеге өкмөттүн токтому менен аркалап жүрүп бир тизмеге киргендин кажети жок эле. Мындай автоматташтырылган ыкма киргизилип жатат НДСти кайтарууга. Андан сырткары мынакей экономика министрлигинин түшүндүрмөлөрүн автоматтык түрдө, милдеттүү түрдө салык кызматы кабыл алыш керек деген дагы ченем киргизилип жатат. Бул дагы коррупцияны азайтканга алып келиши мүмкүн, мындай оң жактарынан. Андан сырткары кээ бир экономикалык секторлорду колдоо ченемдер каралган, ошол эле авиа транспорт боюнча учактарды киргизүүдө кошумча нарк салыгынан бошотуу. Бирок ага дагы тиги бөлүктөрүн, тетиктерин дагы киргизсе жакшы болот эле. Мен азыр акыркы версиясында бар экен, жокпу билбейт экенм. Ошол тетиктерди дагы киргизиш керек. Мисалы кандай тетиктер деп атасыз? Мисалы бир эле кыймылдаткыч двигатель. Бул аябаганда $1 миллион доллар турган тетик. Аны алып келе турган болсо, аны алмаштырыш керек да. Ага кошумча нарк салыгын төлөй турган болсо, бул дагы жүк компания үчүн. Бизде азыр билесиздер, жыргаткан компанияларыбыз жок. Болгону 2 реалдуу компанияларыбыз бар. Экөөсү аффилирован, бирөөсү көз карандысыз. Ошондуктан аларды колдон келишинче колдошубуз керек. Себеби алар биздин баягы ата мекендик жергиликтүү компаниялар. Калгандын баары бизге келип турган компаниялар. Алар бул жерде баягы базасы жок, бул жерде салыкты азыраак төлөйт. Андан сырткары кээ бир процесстер автоматташтырылган, кээ бир карама каршылыктар жоюлган, кээ бир нерселер баягы ЭАЭБтин талаптарына ылайык коюлган. Ушул сыяктуу
албетте жакшы жактары дагы бар. жанагы сиз айтып аткан ушул салык кызматынын күч органына айланып калышы басымдуу бир кемчилик катары айтып атпайсызбы? Ошол канчалык деңгээлде таасир этет? Эми элестетсеңиз, эгерде бир киши же бир орган өзү барып салыкты эсептесе, өзү барып штраф салса, пеня салса, анан өзү барып ошону иликтесе, ыкчам иликтөө иштерин жүргүзсө, 3% алам анан ошонун чогулткан акчасын 3%ын алса, эми бир органда мындай бир жаннаттан келген жашоо болуп атат да, сонун эч ким баягы атандаш кылбаган жашоо болуп атат. Анан экинчиси, ыкчам иликтөө ыкмалар эми кандай жасалат? Алар тергөө органдардын токтому менен жасалат. А тергөө орган ким? Мисалы, баш прокуратура деп коелу. Баш прокуратура эмне десе, ошону салык кызматы жасап калат да. Салык кызматынын көз карандысыздыгы дагы жоголуп калат да. Бул дагы бар. Бул менин айтарым, бул нерселер биздин азыр көрүп калганыбыз эле ошол да. Мынакей акыркы текстти бүгүн эле көрдүк. Азыр эле көрүп калган. Эгерде элестетсеңиздер, азыр бир 10 чакта эксперт отургузуп туруп 2 жумалап бул документти талдаса, балким дагы бир 100 барактай комментарийлер чыгат. Менин айтарым, ушул сыяктуу ишкерлердин конституциясы деген сөз бар, ушул салык кодекс. Ушул сыяктуу олуттуу документтерди шашып пушуп кабыл алыш деген туура эмес да. Кошумча катары эле айтып коеюнчу, мен баягы мактаныч иретте эмес, баягы 3 жылдап Чехия, Германияда 9 жыл жашап келдим да, ошонун тажрыйбасын көргөн, билгенимди эле айтып атам да. Ал жерде каяка кара барбасаң, ошо шаурма, пирожки, самса алсаң дагы, ошо Навайчидан көрөсүң да, чекти ККМден чыккан чекти көрөсүң 19% деп турат НДС. Бул ошого мамлекеттин жетишкендиги да. Гастарбайтерлар жок, мыйзамсыз. Ал гастарбайтерди алсаң кайра иш берүүчүнү эметет да, айыпка салып жыгат. Анан ошондой континенталдуу Европада газ барбы? Жок. Нефть барбы? Жок. Башка мындай бир алтыны барбы? Жок. Көрсө мамлекеттер эмне кайсы акчага жашайт десе, ошо салыкка жашайт экен да. Болгондо да ошо кыйыр салыктарга. Ошо кыйыр салыктын эки эле түрү болуш керек Кыргызстанда да. Ошо биз өнүккөн мамлекеттерге умтулуп, ошондой стандарттарга жашаганга аракет кылып атпайбызбы? Инфратүзүмүбүз ошондой болсун, тигиндей болсун. Андай проекттерди ишке ашырыш үчүн казынада акча болуш керек. Ошондой эки эле салык. Бул аксыз менен эле НДСти жакшылап кармашыбыз керек. Бүгүнкү күндө баягы өткөндө КТРКдан салыкчыларга айттым, силер мындай кичине туура эмес иш кылып атасыңар, жанагындай патентти санариптештирип атасыңар. Бул туура эмес. Анткени дегенде андан түшкөнү болгону мына 700 миллион сом экен. Бул мамлекеттик деңгээлде кичинекей эле акча. Бирок ошол эле кезде салыктын түшүшү бул НДС 78 миллиард, азыр 90 миллиардка чейин түшөт бул акчачы. Эң көп акча чогулткан ошо көмүскөдө отуруп алып, биз эң көп чогулткан ошо НДС болот атпайбы? Биз ошого көңүл көбүрөөк бурушубуз керек. Ошону санариптештирибиз керек деп атам да менчи. Менимче Бекболот мырза, бул анткени дегенде кардарлардын акчасы, ишкерлердики эмес. Бекболот мырза, муну эске алабыз деп айттыңыздар окшойт бүгүн, ушул сыяктуу сунуштарды пресс-конференцияда мен түшүнгөнүмө караганда. Бул жерде эске алыш эмес, биз булардын баарын нормаларды уже киргизгенбиз салык кодекс. Салык кодекс ушу Кайрат мырза айткан жалпы бүт баягы соода саттык кызмат көрсөтүү объектилерине контролдук кассовых машиналарды орнотуу боюнча өкмөттүн токтому бар. Бул этап менен 2023 жылга чейин камсыздоо. Бардык ушул объекттерди контролдук кассовый аппарат менен камсыздоо. Азыр иштеп аткан мыйзамда барбы ал? Азыр өкмөттүн мындай действующий токтомунда бар ал. Этап менен 23 жылга чейин баары өтүш керек. Ошонун алкагында биз азыр эле сүйлөшүп отурдук. Салык кодексине баягы айрым керектөөчү сатып алып чегин алгандан кийин ага кандайдыр бир бөлүгү кайтарып берүү деген механизми чындыгын айтып атат. Бул Турцияда, Монголияда, дагы башка бир мамлекеттерде бул тажрыйба бар экен. Биринчи жолу биз ошол тажрыйбаны дагы кодекске киргиздик. Азыр кодексте нормасы бар. Эгер керектөөчү барып контролдук кассовый аппараттан ошол чек аркылуу сатып алган болсо, кандайдыр бир ошол
кетирген акчасынын бир бөлүгү жеке эсеп счетуна түшө турган кылыпчы. Бул дагы болсо жакшы баягы экономикалык ыкмалар деп атпайбы? Кайсыл жол жоболорду жеңилдештирген деп атканда биз дистанциялык контроль деп киргизип атабыз. Баягы текшерүүчүнү эгер таза айкын ачык мыйзамдуу иштеген ишкер болсо, анда аны алыстан туруп эле бири-бирине баягы жолукпай туруп текшерүү ыкмалары кирип атат. Анан салык кызматынын баягы күч органы катары функциясын айтып атканда, жумушчу топ алгач бул маселени эмнеге козгоп чыкты? Себеби өзүңүздөр билесиздер, баягы айтып кеткендей, коомдун 90% салык төлөөчү, жакшы салык төлөөчү болсо, арасынан чыгат бир салык төлөбөй качкан салыктар. Буларга албетте бир административдик бир ыкмалар керек болот. Ушул жерде пробел болбосун, ушул жерде баягы тергөөгө чейинки иликтөө иштерин жүргүзүүчү бир полномочияларды кайсыл орган аткарат деген пробел болуп калган. Бул пробелди биз сунуштадык салык органына берели, бирок жумушчу топ бул баягы тергөөнү дагы берели деген сунуштар дагы болду. Бирок азыркы баягы талкуудан кийин коомдук талкуу тергөөсүн бербей эле, тергөө баш прокуратуранын көзөмөлүндө болот. Ошол прокурордун кандай тапшырмалары менен ганагы иликтөө иштерин салык органына берели деген бир чечимге келип атабыз. Мен ойлойм, бул эч кандай бир ашыкча бир полномочияны салык органына бергенин көздөбөйт. Андан тышкары дагы бир айтып коюш керек, коомдук талкоодо эми бүгүн азыр баягы бизнестин бир эки өкүлчүлүгү келип өз оюн айтып атат да, ошол эле убакта ишкерлердин бир тобу айтып атат, ошол иликтөө иштерин, тергөөнү МВДга же дагы бир прокуратурага бергенден көрө салык органдарына берген жакшы. Себеби салык органдары компетенттүү, алар билет ушул мыйзамды, ушул процедураларды билет деген да ой бар. Ошондуктан биз мындай ушул коомдук талкуунун, вообще эле талкуунун жалпы жакшы максаты ушул келип туруп эң бир мындай ортодогу жакшы бир ыкманы. Айрым чечимдер соттун киришүүсүз калып атат. Сот алсыз звеного айланды деп Аскар мырза айтып атпайбы? Макулсузбу ошого? Мен ага эч кандай макул эмесмин. Биздин мыйзамдарда жазылган, сот бул көз карандысыз орган деп. Балким кандайдыр бир чечимдер боюнча мындай туура эмес пикирлер же мисалы банктан маалымат алуу маселесин алалы жобосун, ошого сот кириши керекпи сиздин оюңузча? Зарыл эмеспи? Азыркы күндө биз айтып атабыз, банктан маалымат алганда баарынан алынбайт. Текшерүүчүлүк гана объекттер, ал 2 же 3 же 4%га чейин. Биз ойлойбуз андан дагы азаят ал. Анан бул жерде салык органын негиз катары берип атабыз. Мен ойлойм бул жакшы. Жалпы биз буюрса дагы талкуулайбызго. Азыр жаңы эле президенттик администрацияга бердик деп айттыңыз жана. Ал жактан карап парламентте карайт да көп жолу талкуулайбыз. Эске алат болушуңуздар керек деп биз дагы ишенебиз. Негизи ушу жаңы кодекстин экономиканы көтөрүүгө салымы болот деп да айтып атпайсыздарбы? Ошонун бир өлчөмү барбы? Мисалы салыштырмалуу канчалык ошол экономиканы көтөрүүгө жаңы мыйзам салымын кошо алат? Бир прогноз эсептеген болобу же кандай? Эсеп болот, прогноз болот. Биз ойлоп атабыз, бул канча пайыз мисалы үчүн болжолдуу? Биз могул экономикага канчалык пайызын азыр дагы деле эсеп чыгарып атышат. Себеби мына коомдук талкуудан кийин дагы көп нерселер өзгөрүп кетти да. Бирок биздин киргизген баягы ыкмалар, ошол эле баягы кайтарымдар, санариптештирүүлөр, булардын баардыгын азыркы эксперттердин эсеби боюнча айтып атышат, булар 25-30 эң минималдуу түрдө алганда бир 30%га чейин көмүскө экономикадан чыгарат деген бир ынаным бар да. Түшүнүктүү. Ошентип салык кодексинин жаңы редакциясынын демилгечилери бул мыйзам көмүскө экономиканы, анан жана коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга салым кошот, экономиканы көтөрөт деп үмүт арттырып атасыздар. Эми убадалар канчалык деңгээлде ишке ашат, аракеттер канчалык деңгээлде өзүн актайт, аны мезгил көрсөтөт. Албетте биз талкуубузду ушу менен жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкууга экономика жана каржы министринин орун басары Бекболот Алиев, эл аралык ишкер кеңештин төрагасы Аскар Сыдыков телефон аркылуу катышып, андан кийин биздин катарыбызга кошулду. Бул жолдогу пробкаларга байланыштуу болуп калды окшойт. Ошондой эле экономист Кайрат Итибаев дагы биз менен чогуу талкууга катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Сиздерге чоң рахмат, аман болуңуздар. Бар болуңуздар, рахмат.
боюнча Нобель сыйлыгынын быйылкы лауреатын 7 октябрда жарыялады. Абройлуу сыйлык Занзибарда туулган танзаниялык жазуучу